мыйзамды кынтыксыз аткарыш керек. Өлкө качан өнүгөт? Качан ар ким өз милдетин так аткарганда өлкө өнүгөт. Шайлоолордун мыйзамды өтүшүнө бардык аракеттерди жасайбыз. Буюрса, шайлоо мыйзамды өтөт. Саламатсызбы, Сооронбай Шарипович? Саламатсызбы. Урматтуу президент, буга чейинки маектерибизде айтылгандай, коронавирус илдети менен күрөшүү менен катар жашоо өз нугуна түшүп калгандай, азыр эми шайлоо шааниси дейбизби, же шайлоо машакаттары дейбизби, айтор мына ушул саясий маселе коронавируска караганда коомчулуктун талкуусуна түшүүдө. Парламенттик шайлоого берилген стартты сиз кандай баалап жатасыз? Сурооңузга рахмат. Буга чейин айткандай, алдыдагы парламенттик шайлоо катуу саясий атаандаштыкта өтөрү анык. Аны баарыбыз көрүп жатабыз. Атаандаштыкка туруштук бере турган партиялар бар, бере албай турган партиялар бар. Ошол партиянын ичинде партиянын идеясын, программасын элге жеткизгенге аракет кылган адамдардын дагы ичинде айырмалар бар. Бул эми бийлик үчүн болгон күрөштө. Ошондуктан бул коомчулуктун көңүлүн бул сөзсүз бурат. Мен ойлойм, бул күрөш абдан катуу атаандаштык менен өтөт деп. Биз азыр мына ушундай учурда жашап жатабыз. Саясий партиялар өлкөдөгү саясий маданиятты калыптандыруучу эң негизги күч. Парламент демократияны, партиялык системаны калыптандыруучу да мына ушул партиялар. Биз азыр парламенттик демократияны куруу аракетиндебиз. Бирок баарыбыз билебиз, парламенттик демократия бир-эки шайлоо менен эмес, бир канча жолкудан кийин калыптанат, өнүгөт. Буну эң өнүккөн парламенттик системасы бар өлкөлөрдүн тарыхы көрсөтүп турат. Ошол көз караш менен алганда биздеги парламент демократия мына калыптануу жолунда азыр. Ушул жагдай азыркы болуп жаткан шайлоо процессиндеги ооз кыйыштарга да таасир этпей койбойт, сөзсүз таасир этет. Бул процессте эң чоң жоопкерчилик партияларда. Алардын идеологиялык платформа түзүлүшүндө, алардын ички тартибинде белгилүү терим бар го, демократиялык центризм деген. Ошол демократиялык центризмдин жоктугунда болуп жатат. Партиялык тизимде көбүнчөсү идеалдык эмес, айрым учурда каржылык же болбосо тигил же бул инсандын коомдогу ордуна байланыштуу болуп жатат. Ошого байланыштуу мына түзүлүп жатат. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Бул эми азыркы табигый көрүнүш. Бул эгемен Кыргызстандын парламент демократияга жол алды деген акыркы 10 жылдагы көрүнүш. Биз парламент демократияны мына баштаганыбызга, жолго чыкканыбызга 10 жыл гана болду. Кечеже бүгүн чыгып алган жок. Мен жогоруда бекеринен айтып кеткен жокмун. Өлкөдөгү саясий маданиятты, парламенттик демократияны, партиялык системаны калыптандыруу жоопкерчилиги биринчи кезекте бул партиялардын өзүндө. Алар өлкөнү өнүктүрүү процессине катышам деп мыйзам чыгаруу бийлигине, аткаруу бийлигине келем десе, биринчи ирет партиялар партиядагы демократиялык центризмди, ички тартибин бекемдеш керек. Мыйзамды кынтыксыз аткарыш керек. Жөнөкөй тил менен айтканда, партиялык коомго үлгү болуш керек да, партия өздөрү дагы, партиялардын лидерлери дагы. Мен мурда айткам, бизде тилекке каршы укугубузду жакшы билебиз, жакшы коргойбуз. Бирок милдетке келгенде башкаларга доoma тартып, күнөөлөрдү башка жактан издегенге көбүрөөк ыктайбыз да. Өлкө качан өнүгөт? Качан ар ким өз милдетин так аткарганда өлкө өнүгөт. Өзүнүн милдетин дагы, укугун дагы бирдей билгенде ошондо өнүгө баштайт өлкө. Партиялар азыркы кырдаалда саясий гана маданият эмес, социалдык маданиятка таасир этип жатышат. Мына көрүп жатабыз, үгүт иштерин жүргүзүп жатышат. Айрым партияларда эл менен жолугушууларда маска тагынуу, социалдык дистанцияны сактоо деген жөнөкөй нормалар сакталбай жатат. Майда деп буга маани бербей койгонго болбойт. Эл башкарам, элдин тагдырын чечем деген азаматтарыбыз бул маселеде да элге үлгү болуш керек деп эсептейм.
жалпысынан айтканда алдыдагы шайлоо мыйзамды өтүп, парламенттик демократиянын калыптанышына чоң салым кошот. Бул сөзсүз боло турган нерсе. Азыр эми үгүттөө иштери башталды, ошонун өзү көрүнүп турат. Президент катары мурда да айткам, дагы кайталап кетейин. Шайлоолордун мыйзамды өтүшүнө бардык аракеттерди жасайбыз. Буюрса шайлоо мыйзамды өтөт. Бардыгына тең бирдей шарт түзүлөт. Ар бир партияга, ар бир кандидатка, ар бир жаранга шартты бирдей түзөбүз. Шайлоо сыяктуу ири саясий иш-чара болобу, эмне болсо дагы туура айттыңыз, илдеттин таралышын алдын алууга биз бардыгыбыз жоопкербиз. Азыр мына Россия Федерациясы Евразия экономикалык бирлигине кирген өнөктөш мамлекеттерге Россияда чыгарыла турган коронавирус илдетине каршы вакцинасын таратууну пландаштырууда деген маалымат тарады. Биздин өлкөгө алып келүү боюнча дагы иш-аракеттер жасалуудабы? Дүйнөдө ковид илдет дагы кооптуу бойдон калууда. Муну эми бардыгыбыздан көрүп жатабыз, элибизде көрүп жатат. Россия Федерациясы дүйнөдө биринчи болуп коронавируска каршы вакцинаны иштеп чыгарды. Клиникалык сыноодон өттү деп маалыматтар беришти. Россия Федерациясы акыркы күндөрү вакцинаны колдонууга киргизишти. Жакынкы убакытта вакцина массалык чыгарылат деп ишенем. Биз үчүн да өлкөгө алып келүү абдан маанилүү. Илдетке каршы күрөшүү иш-чаралардын алкагында биздин эки өлкөнүн тийиштүү органдары вакцинаны Кыргызстанга алып келүү боюнча сүйлөшүүлөрдү азыр жүргүзүп жатышат. Сооронбай Шарипович, сиз аймактарды кыдырууну дагы деле улантып жатасыз. Бул аптада Ош областына барып келдиңиз. Элекке сиз тараптан мамлекеттик деңгээлде жетишээрлик көңүл бурулуп жатат десек да болот. Бирок борбор шаарыбыз, шаардыктардын муктаждыктары көңүл сыртында калып калган жокпу? Андай болгон жок, андай болбойт дагы. Борбор шаарыбыздын маселелери биздин ар дайым көңүл борборунда. Мына өлкөнүн санааттештирүү саясаты бул ушул борбор шаардын чоң талап катуу көзөмөл менен жүрүп жатат. Менин кеңешчим Дастан Догоев, аппарат, биздин өкмөт, тиешелүү комитет бар, тиешелүү өкмөттүн алдындагы органдар бар. Бишкектеги ооруканаларды калкка кызмат көрсөтүүчү бардык мекемелерди санааттештирүү ишин түздөн-түз менин көзөмөлү менен азыр жүргүзүп жатышат. Бул шаардыктарыбыздын күнүмдүк түшүгүн азайтып, жашоосун жакшыртууга кеңири мындай азыркы көрүлүп жаткан камкордук. Мына санааттештирүү айрыкча коррупция каршы күрөштүн негизги куралы да. Мен өткөндө айткандагы айтам, биз баардыгын камап же ошол каерде коррупция схема болсо аларды жетекчилик алмаштырып, аны менен биз токтото албайбыз коррупцияны. Биз коррупцияны санааттештирүүнү гана бөгөт кое алабыз да. Мына санааттештирүү үчүн азыр каражат бар, кыйнаса толук буга өлчөмдө берип жатат, саясий эрк бар. Талаптагы азыр катуу коюп жатабыз. Мен мына биринде борбор шаарга чыкканда, регионго чыкканда бул боюнча катуу маселе коюп атам. Эң негизгиси эми бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик муну аткарыш керек. Азыр эми аткара башташты. Талапты да биз каерге барсак да ошол боюнча коюп жатабыз. Муну мен шаарда дагы, элетке барганда дагы муну тынбай айтып жатам. Жылыштар бул боюнча абдан жакшы жылыштар бар. Бунун жыйынтыгы жакын арада болот. Болуп атат жыйынтыгы. Жакын арада болот. Мына экинчиден шаар тургундарынын негизги көйгөй бул коомдук транспорт. Бул боюнча өкмөт Бишкек мэриясы иш алып барып жатат. Мен толук бул боюнча кабардармын, кабар алып турам. Болгон кеңешимди айтып, колдоп, бул багытта чогуу иш алып барып жатабыз. Мэрияга милдет жүктөлгөн, этап менен газ менен иштеген автобустарга, электрик кыймылдатыш менен иштеген автобустарга өтүү мына пландалууда. Бул билесиз дагы бир чоң көйгөй шаардын абасынын булганышын азайтат. Мэриянын эсеби боюнча шаар ичиндеги кичи автобустарды заманбап автобустарга алмаштыруу үчүн дагы 800дөн 1000ге чейин автобус, троллейбустар керектелет. 2019 жылы Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетинен
бюджет есебінен 60 автобус алынды. Быйыл 100 автобус алу әрекеті азыр көріліп жатады. Донорлар менен дагы азыр иштеп жатат Бишкек мэриясы. Жана Орус Кыргыз өнүктүү фонду менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Фондун жардамы менен 2021-жылы 300 автобус алып келүү мына азыр пландар бар. Мэриянын бул ишине мен эмнеге көңүл бөлүп жатам? Эми калкыбыздын саламаттыгын коргоо мамлекеттин негизги милдети да. Коомдук мунааны жакшыртуу бул шаар экологиясына, баарыбыздын ден соолугубузга түз таасир этет. Ошондуктан ана буга мен башында туруп чоң маани берип жатабыз. Үчүнчүдөн дайыма айтып келем, Бишкекке мурдагы жашыл шаар деген атын кайрадан кайтарыш керек деп. Бул боюнча конкреттүү иштерди жасап жатабыз. Мен мэрия сапаткан иштерин колдоп жатам. Жерлерди шаарга кайтарып, аларга баг, парктарды куруу боюнча иштер жакшы кетип жатат. Буга эле күбө көрүп жатасыңар. Бул дагы иш ордунан оңой жылган жок. Бул да чоң карама-каршылык менен болду. Бишкектеги жер бөлүү бул коррупциянын чоң очогуна айланган маселе билесиз. Бул биздин эң керектүү элүү эс ала турган эс алуу жайлар, социалдык объекттин жерлери, парктык зоналар бүт менчикке берилип кеткен, мыйзамсыз берилип кеткен. Ошону кайтаруу боюнча иш жүргүзүп атабыз. Бишкек мэриясына мен баш болуп жардам берип атабыз. Бул эми саясий жактан мэриянын ишине абдан чоң колдоо көрсөтүп жатабыз да. Эмне үчүн дегенде бул жер боюнча мен айтып кеттим, коррупцияга ошону айланган Бишкек шаары. Буга мэриянын өзүнө ал жетпейт. Бул абдан чоң күчтөр, чоң таасир адамдар, абдан чоң каражат аралашкан. Бирок ошо эбегейсиз каршылыгы карабай жерлерди шаарга кайтарып жатабыз. Айрыкча элге кызмат кыла турган, ошол жерлерди алып эл эсин ала турган парктарды азыр мына мэрия куруп жатат. Мына былтыр эле көрдүңүздөр 19 ынтымак паркын мына биринчи ачтык 10 гектарга. Быйыл Чолпонбой Төлөбердиев атындагы паркты ачтык, ал 11 гектар жерди элейт. Дагы бир жаңы паркыбыз ачылды, Адинай деп атауну сунуштадык, анын аяты 13 гектар. Андан сырткары Бишкекте 4 парк болуп жатат. Жалпы аянты 30 гектардан ашат. Бул эми баардык көрүп аткан нерсе бул шаарыбыздын тургундарына, келечек балдарыбызга көрүлгөн камкордукта. Болбосо шаардын жерлери кертилип, сатылып кеткен дагы да сатылмак, катуу көңүл бурбасак. Биз ошол коррупциялык схемаларга бөгөт коюп жатабыз, жерлерди кайра кайтарып жатабыз. Бул процессти мен коррупцияга каршы күрөштөгү эң бир чоң багыттан бири деп баа берем, белгилейм муну. Мындай иш Бишкекте эле эмес, өлкөнүн башка шаарларында жүрүп жатат. Мына кече эле Ош шаарынан келдим, ал жерден дагы мындай иштер жүрүп жатат. Элдин менчиги элге кызмат кылыш керек. Биз буга катуу турабыз. Мына азыр сейил бактардан тышкарыдагы Бишкек шаарынын сыртына эс алуучу жайларды, мына бизнес борборду, спорт сарайларын курууда пландашып жатабыз. Бул эми чоң футболдук стадион, хоккей стадиону, ал жерде өзүнүн 5000-7000 чейин машина кое турган жайлары, ушундай чоң дагы 30 гектарга долбоорду пландаштырып атабыз. Буюрса мен азыр жай даярдап атат, жакында барабыз. Ошол жеринде барыптыр, бул ишти баштан аракет кылабыз. Булар да шаар үчүн ири долбоорлор да, биздин жарандар үчүн дагы, шаарыктар үчүн айрыкча бизден ири белек болуп калат. Буюрса бул эми Кудайдын колдоосу менен ишке ашырабыз. Төртүнчүдөн шаарыбыздын тургундары үчүн коопсуздук маселе да чоң мааниге. Мына көрдүңүздөр, коопсуз шаар долбоору. Көп жылдан бери ашпай келаткан. Мына биз Бишкекте баштадык. Буюрса азыр республикага таркатабыз. Пандемия кичине коронавирустан токтотуп калды. Азыр кайрадан баштап атабыз. Патрулдук милиция түзүү боюнча дагы мына иштеп долбоор ишке ашырдык. Бул да абдан чоң долбоор. Мына азыр айрыкча коопсуз шаар киргенден бери, патрулдук ушу милиция кызмат киргенден бери мына кылмыш азайды.
Айрыкча жол транспорты кырсыктар кескин түрдө азайды. Ошол жол транспорт кырсыктан каза болгондордун, жаралангандын саны мына 100%га чейин азайды. Мына кээ бир жерде ошо транспорттук кырсыктардын саны 50%га чейин мына азайып жатат да. Бул жакшы чоң көрсөткүч. Патрулдук милиция жүргөндөн баштап бул кылмыштардын ачылышы дагы мына кескин түрдө жогорулады. Кылмыштар да мына азая баштады да. Бул да өзүнүн эффектин көрсөтө баштады. Бая менин милициям мени коргойт принцибин буюрса кайтарабыз, буну кайтарып жатабыз. Бул Бишкекте ийгиликтүү болду. Азыр эми Ошто баштап атат. Андан кийин бул ири долбоорлорду бүт республика боюнча ишке ашырабыз буюрса. Жалпы айтканда борборубузду шаарыбыз өнүктүрүү, жакшыртуу маселелеринде чоң маани берип жатабыз. Бул биздин ар дайым көңүлүбүздө бир негизги багыттарыбыздын бири. Урматтуу Сооронбай Шарипович, радио угармандарынын атынан убактыңызды бөлүп, биздин суроолорго жооп бергендигиңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, сиздерге да ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо президент менен ачык сөз уктуруусун уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.